4 часа утра германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. 1941-жылдагы согуш апаты бул адамдын эсинен кетпейт, ал күндөрдү унута да албайт. Анткени жаш өмүрүн, же жашоосунун гүлгүн 8 жылын Касымбай Жолдошов мекен үчүн арнаган. 1943-жылы 20 жаштагы жигит Совет өлкөсүнүн чыгыш тарабына Кытайдын Манчжур аймагына барган. Ардагер согушту ынтымактык, достук жеңгендигине ишенет. Анын ошол күндөрдөгү достору бүгүнкү күнгө чейин жүрөгүндө. Таладагы жалгыздаrak окшодуң. Бүгүн турам айкелиңе гүл коюп, муунум бошоп, жүрөгүмдөн коштошуп, улуу жеңиш 70 жыл майрамын турсак боло кучакташып бир тосуп. Олордо 8 жылдай немеде учураштым айылда. Şu автобустан келип калган экенбиз. Ошо бирге кетип атканда ушундай эле тиледи келет автобустан. Келсек бардыгыбыз келели. Ölsek bari şuak böyleydi. Balık kıyan da birimiz gelsek kalganlarımızın apaları oşa götürür ölüp kalat. Deyip oşalay oya gelgende oşa dediğin günler bolğan. Кан майдандагы ок атышуу, душман менен беткелүү, ачкачылык, кышкы сууктар, досторунан айрылуу, деги эле согуш күндөрүнө таандык болгон ар бир көзирмем аксакалдын элесинде. 2 жыл согуш күндөрүн, андан кийин Совет өлкөсү үчүн армияда кызмат кылып келген Касымбай аба кандуу күндөрдү душманына дагы каалабайт. Согушка киргенден кийин сен атаң, энең, балаң, чакаң, апаң, атаң эске келбей эле калат экен. Сол келе ошол согушта командирден эле буйругун аткарып калат экен. Эч нерсе башка эч нерсе ойго келбей калат. Кыргыз элине, Совет элине жеңиш жөн келген жок. Канчалаган эр азаматтардын кан жаны, эне эжелердин көз жашы менен келген жеңиш бүгүн биз үчүн да баа жеткис. Улуу жеңишти уккандагы өзгөчө сезимдер алигиче аксакалдын көңүлүндө. Ошо Кытайдын эли, Кытайы бар, орусу бар onun içinde. Ошолор чыгып биздин жолдун эки тарабында тосуп бар, гүл менен тосуп алышты. Anam özümüz var mı? Özümüzde toplumdan duralım. Soğuş bitti. Atlayız demiş şimdi. Bizlik kim atlayız? Erkendik bolmadan keyin özümüz şöyle жазылдык da şehirde. Өз эрдиктери үчүн ардагер Иосиф Сталиндин ыраазычылык баракчасын алып, ордер, медалдар менен сыйланган. Учурда 15 небере, 50дөй чебереси Касымбай атанын кучагында. Ардагердин тилегени өлкөдөгү тынчтык жана тынчтык. Taqdir da biz soğuştu tanıdavadık. Tanıdadı soğuş bizdi ağa bardık. Kanca kan, cenge cendi berip jatıp, düşmandı bıt çıt kılıp talkaladık. Ballarım, soğuş kursun, soğuş degen. Adamdın kanın işip cenin jegen. Çınında anın, karın, azap, ıyın. Jeksurgada ıra görbeselem. Tilegim, siler soğuş görmögülü, gülgünde yaş kurakta ölmögülü, tüyülüp muştum sımal ıntımakta, hiç kaçan soğuşa yol vermegülü. Gülmayram Rahmanberdиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары.